2017 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстан демократия жана сөз эркиндиги боюнча Орто Азия мамлекеттерине салыштырмалуу алдыңкы орунда турат. Бул тууралуу бүгүн Орто Азиялык барометр долбоорунун изилдөөчүсү Нурсултан Жамгырчиев айтты. Аталган уюм 2012-жылдан тартып Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекеттеринде социалдык, экономикалык жана саясат жаатында изилдөө жүргүзүшөт. Это в зависимости от разных. Изилдөө ар кандай багытта жүргүзүлөт. Мисалы Кыргызстанды алсак, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстанга салыштырмалуу демократия, сөз эркиндиги боюнча биринчи орунду ээлейт. Бул биздин жетишкендик болуп саналат. Намного выше, чем в других странах. Орто Азиялык барометр долбоору күзүндө жана жазында жылына 2 жолу сурамжылоо жүргүзүп турушат. Изилдөө бир убакытта бардык мамлекетте өтөт. Биринчи сурамжылоо 2017-жылы катталса, экинчи толкуну ошол эле жылдын декабрь айында жүргүзүлгөн. Өткөн жылдагы изилдөөнүн жыйынтыгы менен жумушсуздук боюнча Кыргызстан 4 мамлекеттин ичинен 3-чү орунду ээлеп турган. 2017-жылдын жаз айында изилдөө жүргүзүлүп, анда жарандарга мамлекет туура нукта өнүгүп жатабы деген суроо берилген. Кыргызстандын жарандарынын 22% жок деп жооп беришкен. Ал эми Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын элдеринин 90дон ашык пайызы өз мамлекетинин туура жолдо экенин билдиришкен. Орто Азиялык барометр долбоору сурамжылоонун негизинде мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий абалын аныктайт. Ал эми алдыңкы жылдары аталган 4 мамлекеттен тышкары дагы башка өлкөлөргө изилдөө жүргүзүүнү пландап жатабыз, дейт долбоордун жетекчиси.